Саламатсыздарбы? Эфирде назар апталык берүүсү, студияда Асанбек Каракозуев. Бул берүүдө адаттагыдай эле өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларга назар салабыз. Алгач бул чыгарылышта. Бул жумада Кыргыз-Тажик чек арасында атышуу болду. Чек ара маселеси качан чечилет? Жаңы окуу жылы башталды. Тургундар бирдиктүү мектеп формасын эмес, башка кийимдерди алып кам көрүшүүдө. Быйыл бир балага 4.400 тегерегинде кетип атат расход. Ош шаарындагы Чайка жатаканасынын жашоочулары эми каяка барышат? Чыгып кеткиле деп турганбызда биз билбейбиз, эми кайрыла турган жерге биз да кайрылып көрөбүз. Ынтымак радиосунун расмий эфирге чыкканына 2 жыл болду. Максатыбыз Баткен тарапка кеңейтүү. Азыр берүүбүздүн башында өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларды камтыган жума хроникасына назар салыңыздар. 25 август дүйшөмбү. Бул күнү президент Алмазбек Атамбаев ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокованы кабыл алып, өз ара кызматташуу тууралуу пикир алышты. Ушул эле күнү Ош шаарындагы мал союлуучу жайлардын санитардык абалын текшерүүгө алган рейд өткөрүлдү. Ош шаарындагы Токтогул эс алуу багында көркөм сүрөт галереясынын ачылышы болду. 26 август шейшемби. Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан ок атылды. Окуядан тажик тараптан каза болгондор жана жарат алгандар бар экени маалым болду. Бул күнү президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алды. 27 август шаршемби. Бул күнү Кыргызстан жана Тажикстан чек арадагы соңку окуялар боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштады. Ош шаарындагы Чайка жатаканасынын жашоочулары айрым бөлмөлөргө мөөр басылып, жабылганына нааразылык билдирди. 28 август бейшемби. УКМК журналист Шахрук Саиповдун үстүнөн берген арызын соттон кайтарып алды. Бул күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кароосуз калган балдарга жакшылык үчүн даярдайбыз акциясын өткөрүштү. 29 август жума. Бул күнү Ынтымак телерадио компаниясынын түзүлгөнүнүн 2 жылдыгы белгиленди. Жалал Абад облусунда 27 мектеп авариялык абалда экени маалым болду. Ош шаардык бийлиги жеке ишкерлер менен бизнес чөйрөсүндөгү маселелерди талкуулады. Эми берүүбүздө өтүп бара жаткан жумадагы негизги окуяларды камтыган сюжеттерди көрсөтүү менен баштайбыз. Бул жумада Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арачыларынын ортосунда дагы атышуу болду. Андан кийин Лейлик районунун Максат айылындагы көпүрөнүн курулушу да токтоп калды. Андагы техникалар коопсуз жайга чыгарылган. Ал эми Максат айылынын тургундары Лейлик районунун борборуна Тажикстан аркылуу каттай алышпай калды. Окуядан улам айылдан убактылуу чыгып кеткендер да болду. Аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев чек ара тилкесиндеги Максат айылында болуп кайтты. Максат айылы Лейлик районунун Тажикстан менен чектеш төмөнкү аймагында жайланышкан. Айыл 1994 жылдары негизделип, өкмөт тарабынан 61 турак үй курулган. Ага район аймагында көп балалуу үй бүлөлөр көчүп келишкен. Учурда айылда 700дөй калк жашап, Тажикстан менен 3 чакырымдан ашуун өтө жакын аралыкта чектешет. Район борбору Исфана шаарына баруу үчүн Тажикстандын аймагынан өтүү керек. Андагы чек ара өткөрүү жайларындагы текшерүүлөр жергиликтүү тургундарды түшүккө салат. Район аймагынан Максат айылына өзүнчө жол бар, бирок анын абалы өтө начар жана кооптуу. Бул жерде бир гана ход Через Байзак деген булак башын жол бар. Ол өтө жол начар, алыс. Экинчиден аны барышка берде машина деле жок. Бул айылга аз эле машина бар болгон 2-3 саналуу. Ол маселе абдан кыйын бизгечи. Az бүгүнкү күндө туруусу практикта жок. Немелерде, магазиндерде, кыргыздарда. Базар каяктан болот эди мурда? Базар туруусу Тажикстандан болчу эди. Энди 2-3 күндөн бери Тажикстанды түшө албайбыз. Максат айылында тартыш болгон сугат суунун көйгөйү чечилген. 2012 жылы 220 орунду мектептин курулушу да башталган. Айылга жаш үй бүлөлөрдү көчүрүп келүү максатында жер тилкеси бөлүнүп берилген. Бирок бул жеңилдиктер деле маселени чечпей жатат. Жер тилкесин бөлүп берген менен эле бирок граница тосулбайт экен. Качан туруктуу үй жай салып жашамайынча граница тосулбайт. Элди алып келүү үчүн узак мөөнөттө судан берип тез арада границаны тосуу зарыл болуп атат да, зарыл маселе да бу. Şu egемендүү өзүбүздүн жолубуздун жоктугунан, egемендүү көпүрөбүздүн жоктугунан Максат айылынын өнүгүшү өтө сус болуп атат. Үй салуулар сус болуп атат. Буга чейин Максат айылынан Тажикстандын аймагына кирбей, Кулунда айылына өтүүчү көпүрөнү куруу боюнча эки тарап макулдашкан. Ага карабай курулуш башталар алдында жергиликтүү тажик жарандары каршылык көрсөтүшкөн. Натыйжада бул окуя кыргыз-тажик чек арачыларынын ок атышуусу менен коштолду. Мындан улам Максат айылынын тургундары каттамсыз калды. Бүгүнкү күндө жол оор болгондуктан уже эч кандай жок да бизге жашоодун кызыгы калбай калды азыр. Кече атышып урушкандан кийин.
Берде жашоочулар баары кетебизби, не кылабыз, кетиш керекпи, биз мындан буяк кантип жашайбыз, жолубуз жабык болсо деген ойдо жүрөбүз да. Ойлонуп калдык да кыскасы. Чек арадагы жаңжалдан улам Максат айылынан 30га жакын үй бүлө, аялдар жана жаш балдар башка айылдарга чыгып кетишкен. Жергиликтүү бийлик элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эки тарап бирдей элдешүүнүн аракетин көрүшүүдө. Чек арачылар тарабынан аймакта жүргөн ар бир унаага кылдат текшерилип, айдоочу, жүргүнчүлөргө чек ара коопсуздугу тууралуу эскертме айтылууда. Чындыгын айтсак, бүгүнкү күндө Максат айылында чек ара маселеси абдан курч болуп турат да. Ушул Максат жолдун асты жагы тажик жарандасы болсо, үстү жагында кыргыз тарап жашайт. Бүгүнкү күндө абдан оор десем болот. Биз жергиликтүү бийлик элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бардык чек арачылар, пограничниктер, милиция кызматкерлери келип, бардык точкаларга коюлду. Көпүрөнүн курулушу кайрадан эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин уланаары белгилүү. Ал эми Баткен районунун аймагындагы Көкташ Аксай Тамдык жолунун Керешин дарыясы аркылуу өткөн бөлүгүндөгү көпүрөнүн курулушу токтогон жок. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазаит уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ош шаарынын Анаркичи шаарчасында жайгашкан 16 көп кабаттуу үйдө жаракалар көбөйүп кеткендиги тургундарды кооптондурууда. Аны Ош жана Жалал Ош шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциясы курган эле. Учурда бул үйдө саналуу гана жашоочу калгандыгы айтылууда. Аталган үй менен Ош шаарынын мэри таанышып, текшерүүнү буйруган. Учурда атайын комиссия үйдө жашоо кооптуу же коопсуз экендигин текшерип жатат. Мон дирекциянын ошондогу жетекчиси Жусупжан Жээнбеков буларга эмне деп жооп бергендигин кабарчыбыз айтып берет. Мамлекеттик дирекция курган Анар 16-үйдөгү түшкөн жаракалар бүгүнкү күндө өтө көбөйүп кеткендиктен тургундардын көбү башка жактардан көчүп кетип жаткандыгын үйдүн жашоочулары айтышат. Акыркы учурларда түшкөн жаракалардан кадимки сырттан шамал да кирип жатыптыр. Кокустан көчүп түшсө ким жооп берет деп жашоочулар тынчсызданып шаар бийлигине бир ай мурун арыз менен кайрылышкан. Нол психоп блокпу баягындай көбөккө окшош неме менен куруптур. Ушул мына жердин Кыргызстандын борпоң жерине вообще мүмкүн эмес нерсе. Муну 15 жыл мурда эле Россияда муну иштен чыгарып таштаган. Анан азыр эми бул үй көчүп кетет эле көчпөйт дегенде мэриядан мэри өзү барып көрүп келди. Жер трамбапа болгон эмес деп аябай ол да капа болду. Бүгүнкү күндө кээ бир жашоочулар мурунку үйлөрүн сатып, биротоло бул жерге көчүп келген. Эми алар үйдөн кооптонуп, кайда барарын билбей убара тартып жатканын айтышат. Ал эми учурда мамлекеттик дирекция жоюлуп кеткендиги үчүн алардын иши мамлекеттик курулуш агенттигинин Ош облустук башкармалыгына берилген. Учурда атайын комиссия үйдө жашоо кооптуу же коопсуз экенин текшерип жатат. Визуалдык көрүүдө биз болгону жараканы көрүп подтверждение болот да жарака кеткенди. Бирок эми азыр акыркы точканы ушул деталдык иликтөө жүргүзүлгөндөн кийин гана коюлат. Бул чындап ушул курулуш процесси жүрүп атканда курулуш нормаларынын сакталбагандыгынан болдубу? Же болбосо ушул үй курулуп бүткөндөн кийинки ушул эксплуатация мезгилинде туура эмес эксплуатациянын натыйжасында болду, аны иликтөөнүн жыйынтыгы көрсөтөт. Учурда жашоочулар маселени жергиликтүү бийлик бир тарапка чечип берүүсүн өтүнүшкөн. Кокустан көчүп түшсө бүт дүйнөгө уят болобуз деп тынчсызданып жатканын айтат. Бул жердин жашоочусу Канышай Доскулова. Кандай жыйынтык чыкса да, ал үйдө жашоо өтө кооптуу экенин кошумчалады. Бирок менин өзүмүн личный ошол үйдө мнением бул үйдүн астынан баштап 5-этажга кеткен үйгө билбейм жашашка мүмкүн эмес деп ойлойм мен өзүм. Иши строитель болбосом дагы уже мен көп жылдан бери ушул үйгө аракет кылып, көп жылдан бери ушул үйдүн нарак берактарына, ысык сууна күйгөндөн бери уже бул үйдө мен уже күмөн алып, жакшы, чындап жакшы курулбаганына өзүм ишенип турам да азыр. Кече күнү Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын мурдагы жетекчиси айрым депутаттар тарабынан ага карата коюлган дооматтар боюнча маалымат жыйын өткөрүп, үйлөрдүн курулушу боюнча да сөз ачты. Ал курулган үйлөрдүн сапатына 1 жылга чейин курулуш компаниясы жооп берген. Андан соң үйдү жашоочулар өздөрү көзөмөлгө алышы керектигин айтат. Курулуштар толугу жооп берди булар. 1 жыл өткөндөн кийин уже ошол айтылган подвалдардын үйдү алгандар бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө кондоминиум өтүш керек болчу. Ошо подвалдарда швейный цех, же болбосо бир фитнес клуб, же болбосо балдардын баягындай спорт нерселерин ачып туруп уже караш керек. 16-үйдү текшерүүнүн жыйынтыгы 1 айда чыгышы керек. Учурда жашоочуларды эч жака көчүрүү пландалбаган. Эске сала кетсек, буга чейин да мам дирекция курган үйлөрдүн сапаты начар экендиги боюнча бүтүмдүү жогорку кеңештин депутаттарынан турган комиссияда чыгарган. Жалпы болуп мамлекеттик дирекция Ош шаарында 24 көп кабаттуу үй курган. Анын 3-өсүн атайын комиссия кабыл алган эмес. Назгүл Ахунова, Альбина Жолоева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.
Жаңы окуу жылы башталар алдында турганда мектеп формасы көп сөз боло баштады. Анын үстүнө быйыл бирдиктүү форма чыгары калышып, толук ишке ашырылбай калды. Быйыл ага эл толук өтпөй турган болуп турат, анткени ата-энелер балдарына андан башка кийимдерди алып беришүүдө. Бирок Билим берүү министрлиги аны милдеттендире элек, себеби форманы толук тигип үлгүргөн жок. Ошол эле учурда каалоочулар алса болот дешүүдө. Ата-энелер болсо башка кийимдерди алып балдарын жаңы окуу жылына даярдап жатышат. Быйыл алар бир балага канча каражат кетишээрин кабарчыбыз айтып бермекчи. Мына бут кийимдериңиз канча же? Бул бут кийим баасы 480 сомдон. 480 миң. Бул каяктан келди? Каяктыкы? Кытайдыкы да? Алматадыкы. Ош шаарынын тургуну Тамара Атташеванын 3 баласы бар. Ал бүгүн 2 чүрпөсүн жетелеп жаңы окуу жылына карата кийим алганы базарга түшкөн. Алгач ал кийим-кечек алуудан баштады. Мындан 2-3 ай мурда сатылып жаткан кийимдердин баасы менен азыркы учурда сатылып жаткандарынын баасында айырма көп экендигин байкап отурат. 8 жылдан бери мугалим болуп иштеген каарманыбыздын маянасы 6 000 сом экен. Ал эми балдарын жаңы окуу жылына даярдоого эми 12 000 сомдон ашуун акча каражаты керектелерин айтат. Азыр 480 сомго бут кийим алдым, Казакстандыкы деп атат, бирок көрөбүз канча айга чейин чыдайт. Костюм-шымды көрөлүчү, баасы канча экен? Перзенти 1-класска барып жаткан ата-энелер баласынын мектеп кийимине орто эсеп менен 1,5 миң сомдон 3 миң сомго чейин сарпташса, жогорку класстардын окуучулары үчүн 2 же 3 эсеге чейин көп акча каражаты талап кылынат. Бирок Тамара Аташева менен 1 сааттай базарда айланганыбызда бир эле баласына 4 миң сомго чейин акча кетиргендигине күбө болдук. Албетте бул спорттук кийимдин сырткы аркысы. Мына көрдүңүздөр, эртең менен 6 000 акча менен түшкөнмүн. Анда да кичинекей кенже балдарымды алып түштүм. Бир сыйрасы гана бүттү. Ал эми улуу балам үйдө, аны менен эртең мындан да көбүрөөк акча менен түшкөнгө аракет кылыш керек. Себеби көрүп атасыздар, костюм-шымын өзү эле мына Кытайдыкы 1000 сомго алып бердим азыр. 2-класстагы жана 8 класстагы балдарыма 3700дөн кетип атат. Азыр 4000ге жакын акча менен. Анда дагы бир сыйрасын алдык. Азыр пока канцелярский ала элекпиз. Дептер ручкасын алганыбыз жок азыр. Ушул кийим-кечесине өзүнө ушул акча кетти. Бирок 10 жылдан бери сатуучулук менен алектенип келген Венера Токторованын айтымында мектеп кийимдеринин бааларында эч кандай өзгөрүп же кымбаттап кеткендиги байкалган эмес. Былтыркы мына костюмдар 750ден эле, быйыл деле ошондой эле баада 700дөн берип атабыз. Шымдар деле ошондой эле баада. Мектепке форма ушу 4-5 күндөн бери эле алып атышат да элдер. Ага чейин буга чейин уже 15-ден баштап уже даяр болчу эле форма. Быйыл эң эмеси өкүнүчтүүсү ошо мектепке форма болот деп ошо форма убагында даяр болбой калып, элдер бир аз эме болуп калды. Азыр элдин баары ошо форма издеп жүргөн учуру. Ош шаарынын тургундарынан бир баланы мектепке даярдоо үчүн канча акча сарптай тургандыктарын сурап көрдүк. Эми сал кымбаттаак экен. Бұрынгиге караганда. Былтыр канча акча? Былтыр 4 миңден кетпеген, арзан кеткен. Быйыл эми 5 миң алып түштүк, эми жетпей билбейбиз. Эч кымбатыраак. Базар басы былтыркыга караганда кымбатыраак болуп атат. Эми бир сезон кийсин деп түзүгүрөөг жакшыраагын алып берип атабыз. Бир 4 миңден кетет окшойт экөнү. 4 миңден 8 миң акча кетет окшойт быйыл деле. Жокторун алып беребиз да. Барларын кийип турушат да. Бир балага мына толкеде бир көйнөк, сумка, шым, патинке, жемпир, тетрадь ручка, шапка алганыма оякка 4 миң наржа кетип атат. Аны форма элекмен. Эми мындайча айтканда 10 баланы мен 9 балага кийип алгычак мен өзүмө теримамды кагыда эмес. Быйыл бирдиктүү мектеп формасына эл толук өтпөй турган болуп турат. Анткени ата-энелер балдарына андан башка кийимдерди алып беришүүдө. Анткени менен Билим берүү министрлиги аны милдеттендире элек, себеби форманы толук тигип үлгүргөн жок. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов бирдиктүү мектеп формасы киргизиле турган болсо, мындай болмок дейт. Айрыкча чоң класстардын окуучуларынын ортосунда бири-биринин атаандашы болбойт. Бири 1000 сомдук кийим кийсе, бири 9000 сомдук кийим кийген окуучуларыбыз бар. Бир эле кийимди. Демек, алар билим жагынан атаандашы керек. Окуучулук куракта. Алар кийим жагынан атаандашпаш керек. Мына ошондой көйгөйлөрдү чечүү максатындагы Билим берүү жана илим министрлигинин бул кадамы. Быйыл Билим берүү министрлиги окуучулар менен мугалимдерге бирдиктүү мектеп формасын киргизүүгө аракет кылды. Анын баасы 2000 сомго чейин болору айтылып жатат. Бирок бул жылы ишке ашпай калуу кооптуулугу болгондуктан каалоочулар алса болорун билдиришти. Бирок мектептегилер кийинки жылдан толугу менен өтөөрү пландалууда. Асанбек Каракозиев, Нурсултан Абдукеримов, Ынтымак.
Ош шаарынын четинде жайгашкан Жаңы Кыштак айылында учурда 4000 лөлүү тектүүлөр жашашат. Алардын баары эле биз элестеткендей тилемчилик кылып таштандылардан темир тезек издешпейт. Өзгөчө лөлүү жаштарынын учурда билим алууга дилгирлиги күч алды. Малиедеги жалгыз мектепте 500дөн ашык бала окуйт. Аларга башка мугалимдер менен катар лөлүү тектүү Төлөн Кадыров билим берип келет. Төлөн бул элден чыккан алгачкы мугалим. Аны Оштогу лөлүүлөрдүн дүйшөнү десе да болот экен. Жаңы Кыштактагылардын арасында биринчилерден болуп диплом алып, лөлүү жаштарын билим дүйнөсүнө чакырган Төлөн Кадыров менен кабарчыбыз маектешип келди. Төлөн Кадыров эрте менен ар дайым чарба иштери менен алек болот. Үйүндө баккан мал жандыгын өзү карайт. Мындан сырткары дыйканчылык да кылат. Болбосо үй бүлөмдү багуу кыйынга туруп калат дейт. Мал багабыз, кой багабыз, анан улус жерлерибиз бар, дыйканчылык кылабыз. Себеби эмне баягы адамга көмүр керек болот, мисалы, акча керек болгон маалда эми сатып ошо иштетебиз да. Жагы каникул убактарында кичине шабашка кылабыз. Стройкаларда иштейбиз. Каарманыбыздын айтымында бала кезинен эле билим алууга кызыкчу. Буга ата-энесинин да билимдүү адамдардан болгону себеп. Төлөн Кадыров атасы шаардагы мектептерге окутууга аракет кылганын айтат. Учурда бир уул, бир кыздын атасы. Муну 1-класста түшкөн сүрөтүм. Ошо маалда муну Шералиева Саламатхан деген эжеке биринчи окуткан эжекем. Анан муну 5-6 класстарда түшкөн сүрөттөрүбүз, класс жетекчи болгон эжеке. Жакшы баалар менен окуганмын. Эмеде бизде аттестатымда 3 жок. Жалаң 4-5 менен окуганмын. Төлөн агайдын айтымында жакын тургундарынын баары билимге умтулушкан адамдар. Атасы Россияда авиациялык училищаны бүткөн. Учурда карындашы Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде 2-курста окуп жатат. Балдарын эрте мененки уйкудан ойготуп, алар менен бир аз баарлашып алган соң мектепке жөнөйт. Мектепти аяктаган соң 1995-жылы Кыргыз Өзбек университетинин тарых факультетине тапшырган. Жаңы Кыштак айылында жашаган лөлүү улутундагылардын арасында алгачкы жолу диплом алып, анан педагог кызматты аркалап жаткан жалгыз мугалим экендиги менен бүтүндөй айылына үлгү боло алат. Анткени окууга, билим алууга кызыккандар ошондон кийин көбөйгөн. Эми Кудай шүкүр, эми эрчил балдар чыгып атат. Мисалы азыр бизде мына военный болуп иштеп аткан балдар бар да, ошо мектепти бүтүп, өзүбүз окуткан балдар военныйде иштеп атышат. Мына доктор болуп иштеп аткандар бар, мына окуп аткандар бар. Эми ошолорду биз дагы ошолорду кичине болсо, өзүбүз дагы кичине пайдасы тийсе элге, ушул мамлекетке пайдасы тийсе, биз мамлекетке кошкон салымыбыз ошол болот да. Нариман айыл округундагы 105-чи Мирза Турсунзада атындагы негизги мектеп. Мында 1-класстан 9-класска чейинки 500дөн ашык окуучу билим алат. Былтыркы бүтүрүүчүлөрдүн бири ОГП'де окуп жатса, быйыл 15 баланы окууга өткөргөнгө аракет кылып жатышат. Төлөн агай билимдүү шакирттери менен сыймыктанат. Ал окутуучулук менен чектелбестен келечекте лөлүү улутунун тарыхын изилдеп, жаштарга жеткирүүнү максат кылып жүрөт. Назгүл Ахунова, Альбина Жулоева, Азам Бузриков, Ынтымак. Ош шаарында Чайка деп аталган жатакана бар. Ал 16-чы кесиптик лицейдин карамагында турат. Жатаканада тургундар 20 жылдан бери жашап келишет. Алардын көбү Ош Чебек ишканасынын кызматкерлери болушкан. Анын жашоочулары менен жатакана ээсинин ортосундагы маселе чубактын кунундай чубалып эле келатат. Өтүп бара жаткан жумада ал жердеги жашоочуларды чыгарууга аракет көрүлдү. Кененирээк кийинки сюжеттен көрүңүз. Кундуз Нурдинова 90-жылдан бери шаардагы Чайка жатаканасында жашайт. Кечээ ал жумушта жүргөнүндө кошунасы телефон чалып, лицей жетекчилиги үйүнө мөөр басып жаап койгонун кабарлаган. Буга чейин Кундуз айымга бул тууралуу эскертүү түшпөгөнүн айтат. Келип чоо жайын билгенде учурда үйүндө эч ким жашабаган бөлмөлөр жабылган экен. Бирок ал бөлмөдө жашап жатканын, кечээ 2 кызы менен көчөдө калганын айтат. Кечкурун келип кире албадык, үйдө эшикте отурдук, бир малга чейин анын кошуналарына барып жаттык. Даже суу иче албайбыз, кире албайбыз да, кантип киребиз? Жата турган жер жок. Мен өзүм немеде заптыңды иштеген үчүн түнү дагы иштешиме туура келет. Жолго тартыласың дейт. Ошончо тийбей атабыз, органдын адамдары чакырып келебиз дейт. Чайка жатаканасында азыр 9 батир кулпуланып турат. Лицей жетекчилиги мөөр басылып турган бөлмөлөрдө учурда бирөө жашайт дегенди четке какты. Анткени баары такталып, анан жабылган дешет. Алардын мындай кадамга барышына лицейде окуган 500 окуучуну жайгаштыруу себеп болгон. Анткени окуучулар жашаган жаштык жатаканасын оңдоп түзөө иштери башталган. Ошол себептүү үйүн ижарага берген жана азыр бөлмөсү бош тургандарды бошотуу иштери жүрүп жатат.
Биз көбүнчө жетим балдарды, жарым жетим балдар, колунда жокторду окутабыз биз. Жөнөкөй коомго керектүүлчү кесиптерге. Эми биз быйыл бир подъездибизди полностью уже жашаганга жараксыз болгондуктан ошону анча бош комнаталар бошоп бериле, бекер турат, окуучулар киргизилсе, булар ынабай турат. Жашоочуларга лицей жетекчилиги мөөр басылган үйлөрдү 1-сентябрга чейин бошотуу талабын койгон. Ошол убактан тарта ага окуучулар жайгашарын айтышкан. Мындан сырткары окуучуларды жайгаштыруу үчүн 2 же 3 бөлмөлүүлөрдүн бир бөлмөсүн бошотуу керек. Бирок айрым жашоочулар бул аларды чыгарууга жөн гана шылтоо деген ойдо. Мен ишенбеген мыналар бош да, былтыран бош турган. Биз телевиденияга келип тарттыра десек, булар өздөрү тарттырбай койгон. Мына өзүңөр карап турула, мына гостиница барды бош, мына ортосунда эми гостиницалар бар. Наркы чекесинде өзүнүн семейнийлер бар. Ой, ушу эми биздин квартиранын бардын көтөрүп, ошо бейбечаралар төлөтүш керек да акчаларынчы. Көчөдө калган жашоочулар башка бараар жери жок экенин айтышат. Мындан сырткары ушул жыл үчүн ижара акысын толук төлөп койгондору да бар. Анын үстүнө үйдүн чатырын мындагы жашоочулар өздөрү каражат чогултуп оңдоп чыгышкан. Мунун баары эми текке кетеби деп тургундар лицей жетекчилигине нааразылыгын билдирди. А крышаны силер жапкан жок, Мырзакматов жапты. Бүт общежитиедагыларды крышаларды жабып чыкты. Стимулирующий грант, потом биздики да жабышты. Экинин сомго кайта крыша жабып. Адам деген калп сүрүбөш керек. Кеңеш оны окружной немен именно председатель не деп коет, айыл өкмөттүн башчысы ошол келип ушул жерде собрание кылып, именно мен выступать эттим. Бишкектеги кесиптик техникалык билим берүү агенттиги 1-июлдан тарта Чайка жатаканасынын ар бир бөлмөсүн 1000 сомдон ижарага берүү тапшырмасын койгон. Азыр айдалып жаткан жашоочулар же бул жерден кетиши, же болбосо 1 жылга келишим түзүп 1000 сомдон акы төлөп жашашы керек. Бирок мындагы жашоочулар жаңы сунушка каршы. 1000 сомго мисалы үчүн лайыктуу эмес. Туалетте сууларыбыз иштебейт, раковинабыз кээ бирки иштебейт, 5 жылдык сууларыбыз жок. Шартыбыз эми 1000 сомго да туура келбейт мисалы үчүн. 1 жылга договорго түзөбүз деп атат. Эмди жыл может дагы кварталар көбөйсө дагы көтөрөбүз деди. Мына директор, зам директорлор өздөрү сүйлөдү, уктуңар өзүңөр деле. Эми бул жерде биздин шартыбыз туура келбеген себеби мына инвалидтерибиз бар. Жалгыз бой энелер бар, балдары жаш. Ошолор эптеп-септеп зорго тирилик кылып атышат да. Мында чыгып кеткиле деп турганбызда биз билбейбиз, эми кайрылаштырган жерге биз да кайрылып көрөбүз. Эми жашоочулар айтылган мөөнөткө чейин акыны төлөө же бөлмөнү бошотуусу керек. Лицей жетекчилиги болсо бөлмөлөрдү бошотуу боюнча Ош шаардык мэриясына жана шаардык прокуратурага билдирүү жолдошкон. Чайка жатаканасында азыр 53 үй бүлө жашайт. Эске сала кетсек, жатакана 90-жылы качкындар үчүн убактылуу берилген эле. Мырзайым Жаныбек кызы, Назгүл Ахунова, Нурсултан Абдукерим уулу, жаңылыктар. Сиздин ынтымак радионуз эфирге чыгып иштей баштагандыгына 2 жыл болду. Ага карата бир топ иш-чараларды өткөрдүк. 29 август күнү таң эртеңден баштап түн ортосуна чейин радиодо майрамдык эфир алып бардык. Расмий өкүлдөр биз менен тыгыз кызматташкан кызматтардын жетекчилери келип куттуктоолорун айтышты. Ошол эле күнү кечке маал ынтымактуулугунан түз эфир болуп, ырчы чогурушуулар күйөрмандарга концерт тартуулашты. Ынтымак радиосу 2 жыл ичинде жетишкендиги жана алдыда аткара турган иштери тууралуу кийинки сюжеттен кененирээк көрсөңүз болот. Бүгүн эртең менен эле баардык кесиптештер майрамдык маанайда. Анткени Ынтымак телерадио компаниясына 2 жыл толду. Тулган күндү куттуктап таң аткандан тарта эле коноктордун аягы союлган жок. 106 бир жыштык аркылуу түрдүү оюн-зооктор, кызыктуу коноктор менен бирге радио кызматкерлери угармандардын маанайын көтөрүүдө. 2012 жылы 29 августта алгачкы эфирде обого алып чыккан Асанбек Каракозуев ал күндү мындай эскерди. Биринчи ушундай эфирди мен алып барып калдым. Анда ушу Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясынын байкоочулар кеңешинин мүчөсү болгон Албаев экөөбүз чыгып калдык. Ага эфир ушундай чыгып даярданып атканда эле жыл болду агай менен сүйлөштүм да. Мен сизге мындай суроолорду берем, тигиндей суроолорду берем. Анан кийин ал дагы макул деп ар нерсени сүйлөшкөнбүз да. Анан кийин ал көрсө эфирден кетип калыптыр. Эфирден кете бериптир. Адамдар айтат да, эмне эле тарактап атасыңар. Ошентип мына ушул жерде толук 2 жыл башта ошентип ынтымакты ачып иштетип калдык радиосун. Радио андан соң телеканал элге кызмат кылуу үчүн киришти. Бардык программалар 3 тилде чыгып, өлкөбүздө улуттар аралык ынтымакты, достукту бекемдөөгө ар дайым өз салымын кошуу аракетинде. Ар жума эфирден кеткен Өңүт программасы Ош шаарындагы көйгөйлөрдү эл менен бирге талкууга алып, аны чечүү жолдорун бирге издеп, бир топ көйгөйлөрдүн чечилишине көмөкчү болуп келет.
акыркы маселени айтып өтсөм, биз коммунист айылындагы көйгөйлөрдү чечкенге жардам бердик десек болот. Анткени ал жерде жолдагы, суудагы жок экен. Программанын чыгары менен эле даже эфирге чыга элек ошол мезгилдечи звонок кылып, жашоочулар сиздерге рахмат, бизде бүгүнөн баштап суу бериле баштады деген мисалдар бар да. Ар тараптуу көрсөтүүлөрдү алып чыгып, көрүүчүлөрдүн баардык курактарын эске алып, жаш балдарга да арналган программалар эфирге берилүүдө. Ошондой эле өлкөбүздөгү жана түштүк аймагындагы акыркы жаңылыктар кабарлар аркылуу оперативдүү бейтарап элге жеткирилип келет. Саламатсыздарбы? Эфирде кабарлар маалымат программасынын жыйынтыкталган чыгарылышы. Аны менен мен Альбина Жолоева тааныштырам. Телерадиодон ар күнү кетүүчү кабарлар программасында учурда 10 кызматкер эмгектенет. Облустун ар кайсы райондорунун калкы менен тыгыз байланышта иш алып барып, жашоочулардын социалдык көйгөйүн бийликке жеткирүү негизги максаты. 2 жыл аралыгында биз кабарларды күнүнө 2 жолу кечки саат 8:10 чыгарган болсок, жаңы мына сентябрдан баштап көрөрмандарыбызга жаңылык белек катары биз күнүнө 9 жолу жаңылыктарды алып чыга турган болдук. Албетте кечки жыйынтыктоочу эфирлер, андан эми күндүзгү бул кыска жаңылыктар болмокчу. Көбүрөөк жаңылыктарды чыгарабыз, маалыматтан ата калбасын деп, анан түз эфирде да жаңылыктар сөзсүз түрдө болот. Ушул күнгө чейин ынтымактын теле, сайт жана радиосу өз аудиториясына жетишсе, эми ынтымак жана биз аталышындагы гезитти окурмандарына сунуштоонун алдында турат. Gazeta asosan bugungi kunimizdagi hayotimizda bo'layotgan voqealarni obyektiv holda va tezkor chiqarishga harakat qiladi. Shu bilan birgalikda o'sha o'zimizni missiyamiz kabi, intimakni missiyasi kabi ikki elni, mana shu Qirg'izistondagi butun xalqlarni do'stligini yana ham mustahkamlashga harakat qiladi. Bundan tashqari biz asosan yoshlarga ko'ngil buramiz va ko'ngilochar sahifalar tayyorlashga harakat qilamiz. Bir жыл мурун радионун берүүлөрү көбүнчө элдин жашоо шартындагы көйгөйлөр жана жаш балдарга багытталган. Анткени жаштардын арасындагы достукту, ынтымакты бекемдөө каналдын негизги идеологиясы болчу дейт Ынтымак телерадио компаниясынын башкы директору Данияр Садиев. Азыр Ош менен Баткенге, Ош менен Жалал Абадка көбүрөөк ишенүү болуп атат ушул облустарда. Эми максат жакын кыркта аралыгындагы максатыбыз Баткен тарапка карап кеңейтүү. Ошо айтканда биз Кызыл Кыян Окат жака бир атайын радио передача берген ойгонтабыз, аны биз сатып алганбыз. Азыр госагентство связиде сертификациядан өтсө орнотобуз. 2 жыл аралыгында ынтымак жетишкен ийгиликтери, андагы түрдүү улуттагы кызматкерлердин ынтымакта, биримдикте, кесипкөйлүк менен иштегендигинин жыйынтыгы. 2 жылдык майрамына карата телерадио компания өз аудиториясына бүгүн концерттик программаны тартуулап жатат. Анда эстрада жылдыздарынын коштоосунда ошондой эле түз эфирде майрамдык чыгарылыш түнкү саат 12ге чейин уланат. Назгүл Ахунова, Альбина Жолоева, Азам Бузриков, Ынтымак. Өтүп бара жаткан жумада Ошто ден соолук марафону аттуу вело жарыш өткөрүлдү. 15 жаштан жогорку жарандар катышкан иш-чарага Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев дагы шайтан арабат деп көч башында турду. Вело марафонго катышкандар Борбордук аянттан тартып Нурматов, Тилеке Батыр, Монуев, Масалиев көчөлөрү менен чоң көпүрөнү айланып өтүп, өчпөс оттун жанына кайра келишти. Ушул жумада ушундай да иш-чара болду. Ошто ден соолук аталышындагы веломарафон өткөрүлдү. Ал спорттун бул түрүнө жарандарды тартуу менен эгемендүүлүктүн 23 жылдыгына карата болду. Иш-чарага шаардын жетекчилери да катышты. Алар спорттун бул түрүн келечекте калк арасында өнүктүрүү керек экендиги жана бул үчүн керектүү чараларды колдонуу зарылчылыгына токтолушту. Велоспортту массалык мүнөзгө бүгүнкү күндө шаарыбызда ээ боло элек. Анын себеби бул спорттун түрүнө акыркы мезгилдерде көңүл бурулбай, сиздер үчүн шарт түзүлбөй келгени бул баарыбыз үчүн белгилүү. Марафон ачылышында кала жетекчилери сөз сүйлөшүп, балдар үйүндө тарбияланып жаткан тоолук жетим балдарга 10 шайтан араба белек кылышты. Давиченко Артур, Боркердик интернаттын тарбиялануучусу. Давиченко Артур. Жумабек уулу Улан, номер 11 Терешков атындагы мектеп интернатынын тарбиялануучусу. Андан соң шаардагы спорт мектеби, орто мектеп окуучулары, жаштар комитетинин мүчөлөрү, спортчулар жана аймактык кеңештерден келген жаштар 10 километрге жакын аралыкты кесип өтүүгө киришти. Шаардын борбордук көчөлөрүнөн өткөн шайтан арабачыларды кала мэри өзү жетектеп барды.
Марага жетип келген жетекчилер шаарда мындай марафондун өткөрүлүп жаткандыгы кубанычтуу көрүнүш экендигин айтышты. Айрымдар болсо мындай иш-чаралардын көбүрөөк өткөрүлүүсүн каалашат. Кээ бирлери бул спорттун түрү менен чоң жеңиштерге жетүүнү максат кылып жүрүшөт. Мен чоңойгондо спортсмен болгом. Мен бияка келгеним себеби үчүн бутума күч болсун, өзүмө күч толсун деп келдим. Досторум айтты эле биякта жараш болот экен деп. Ошо достор менен келдим, катышкан. Уюштуруучулар болсо спорттун бул түрүн өнүктүрсөк, шаардагы автотыгындарды кыскартат элек деген ойлорунда билдиришти. Негизги эле максат иш-чаранын бул велоспортту пропагандалоо, жаштардын ден соолугу, ошондой эле шаардын экологиясы, келечекте велоспортко велосипед каражатына өтсө транспортуна. Бул шаарда көптөгөн пробка маселеси, башка маселелер да ушул чечилип калат да. Ош шаарынын жетекчилери 5 октябрь шаар күнүнө карата буга окшогон иш-чаралар дагы уюштурулуп турарын маалымдашты. Анда марафон эле эмес, байгелүү орундарга жетишүү үчүн вело жарыш өткөрүү пландаштырылууда. Кошумчалай кетсек, болуп өткөн иш-чарага жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын 52 кызматкери шайтан арабачылардын коопсуздугун көзөмөлдөштү. Мындан сырткары бул марафонду тез жардам кызматкерлери да коштоп жүрдү. Азамбек Каракозиев, Нурсултан Абдукеримов, Ынтымак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жарым саат бою Назар Апталов берүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки аптада амандашканча саламатта калыңыздар. Кызматыңыздарда мен Азамбек Каракозиев болдум. Мага кесиптешим Азан Бузиреевич жардам берди.